Шимай Улуттук университеттин туулган күнүнө картаарналган иш-чарага кош келипсиздер. Өзүңүзгө маалым болгондой 31 май университеттин күнү Таиров атындагы Кызыл Кыя гуманитардык педагогикалык институтунда жогорку деңгээлде өткөрүлдү. Бул университетибизде калыптанган жакшы салттуу улай биз да бүгүн окуу жайыбыздын башкы имаратында Улуттук университеттин туулган күнүн бүгүн дагы сиздер менен өткөрүп жатабыз. Кыргыз Улуттук университетинин 2-курсунун студенти Сагынбаева Раянаны жагымдуу чыгармасы менен тособуздар. Жаштар саясат жана спорт боюнча департаментинин кызматкери Каныбекова Назгүл серенада чыгармасы менен тособуздар. Кыргыз Улуттук университетинин ректору, география билимдеринин доктору, профессор Чонтоев Доктурбек Токтосартович агайды жана ошондой эле кесиптик бирликтин төрагасы Жумабеков Кубанычбек Сатариевди чакырып руксат этиңиздер. Саламатсыздар, коллегалар, агайлар, профессорлор, окуучулук кылган кызматкерлер, жалпы Кыргыз Улуттук университетинин жанынан жакшы сөзбарго, жакшылыкка жакшылык табышат. Университеттин күнүн белгилей алсак, күндө бирден кийин бардыгыбыздар эсептенген кош керек. Кыргыз мамлекети, Кыргыз Республикасы ООНдун коопсуздук боюнча мүчөлүгүнө 2 жылга киришип, тарыхтагы биринчи кылыктар иш-чаранын бардыгыбыздарды күчөтүп экинчиси улуттук
күрестеги өзүбүздүн позициябызды 3 позицияга улучшение сактап калдыктары керек. Бул жерде ар бир сиздердин салымыңыздар бар деп айтып дегенде бул акциялердин критерий боюнча жалпы бардык соотношение мугалимдердин да студенттердин да и бардык тарабынан анализдин жыйынтыгына чыгат. Ошондуктан 106 мамлекеттен фактически 9000 тегерегинде жогорку окуу жайлары катышып, ошонун ичинде биз ошо позициябызды дагы астараак жыгып сактап калганыбызда бул чоң жетишкендик деп айтабыз. Үчүнчүсү бардыгыңар эки жылдан бери көрүп жатасыздар. Депутаттардын опросу боюнча былтыр биз ушуна Кыргызстандагы кыздардын арасында 6-чы орунда турсак, быйыл 3-чү орунда жүрөбүз. Çok жетишкендик мамлекеттик окуу жайлардын үстүнөн биздин бул позициябызда Кыргызстандын жогорку окуу жайларынын флагманы деп аткан аттын татыктуу көрсөткүчү доказательствосу деп айтып келебиз. Ошондуктан бардыгыңыздарды ушул позицияларды биз мындан ары да улантып кете беребиз деп куттуктап айткым келет. Үчүнчүсү тоже бир жакшы жаңылык деп айткым келет. Бул мен кайсы убакта кандай болгонунан кийин президенттин жарлыгы менен жатакананы бүтүрүү үчүн 580 миллион сом улуттук университетке стабилизационный фонддун быйыл жылдын 1-декабрында 16 этаждын 16,5 квадраттан турган многофункционалдык корпустун жатаканабызды бүтүп киребиз деп турат. Эгерде ушул иштер аягына чыгып кирсек, бул улуттук университеттин ушул аккредитациядан өткөрүлөт. Болмосо караганда Өзбекстандын рейтингине чыгanda бизге чоң түркү имиджибизди оңдойтурган көп даамыздан артында жолдор ачылат. Эми былтыр 300 миллион берген, быйыл 580 миллион берилди. After 30 жылда улуттук университетке финансылык жардам мамлекет тарабынан качат. Бул дагы мамлекеттин жогорку университетте өрүкү болуп аткан иштерди баалап ушундай өрүктүрүүнүн жолуна алып чыксак деп аткан чоң жетишкендик. Ошондуктан астыбызда баардыгыбыздар үчүн жасалып турган иштер көп. 31 майда биз Кызылкыяда регионалдык 3 окуу жай бош бербедик. Боорузда Нарында болобуз, 31 майда Кызылкыяда болдук. 31 августта Таласта өткөрөбүз деп атабыз. Ал эми жанагы октябрдын башындагы мугалимдер күнүндө сүлүктү өткөрөбүз. Потому что бул региондорду аралаштырып, региондорду көтөрүп, региондордо ажырление берүүнүн бир жолуна биз мойнубузда ушундай процесстер болгонуна байланыштуу 30-31 күндөрү бул жерде эч кандай иш-чара өткөн жок. Жамаат чоң, почти 2000ден ашык ППС сотрудниктерди кошкондо 3000, студенттерди кошкондо 30.000 болсо, азыркы кезде 3 регионду кошкондо уже фактически 4000ге жакын сотрудниктарды и 45.000ден ашык студент болуп калды. Азыр ушул залдан 260 жакын награда тапшырышыбыз керек болуп. Гражданчылык катты 80 сотрудники, ардак грамотасы 82 сотрудники, билим берүүнүн эмгек сиңирген кызматкер ардактын 31 сотрудники, эмгек сиңирген изилдөөчү 21 сотрудники, мыкты жаш окумуштуу ардактын 11 сотрудники, ардактын профессор намы 8, ардактын доктор намы 1 адам бар. Педагогикалык ишмердүүлүк үчүн 2 сотрудник, эмгек сиңирген кызматкер 15, анан КУнун ардагери 10 сотрудник бизге комиссиянын чечимине чыккан экен. Азыр бул жерден улуулаштырып, анан мүмкүнчүлүккө жараша жетишибиздин убакытты жетишине жараша тапшыралып, калган тапшырылбагандардын структураларын жетекчилер аркылуу ошол структуралардын факультет институттарына учурлар кеңешинде салуу тапшырылса
Ulutlu Üniversitesi'nin günümünden, özürlüğün atından, administrasyanın atından çün yürekten kutlayın. Ardaqlı dostlar, namenen Sıylansın Batırbayeva Şairgül Joldoşova. Ardaqlı profesör namenen Abdülkerimov Şatşı Namjatbekovich.
Қойсоңбыз. Кыргыз Улуттук университетинин ардагери ардактуу намына Кулова Эркин Усеналиева сыйланат. Акаева Гуляй Чирденовна, Жапарова Демиля Кудайбергеновна,
комиссиясына Дусут қаласына Төшбелгіге келген Омурова Жамиғат Орозбековнаға тапсырылды. Комиссиядан алғашқысына тапсырылды. Жамиғат Орозбековна келіп алып келді.